2021 жылдын 7-сентябрында Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигинин Эделбейс окуу борборунда Борбордук Азия аймагындагы тез жайылтуучу жамааттык күчтөрүнүн бөлүкчөлөрүнүн аскер кызматчылары менен машыгуулар уланууда. Буга Кыргызстан, Казакстан, Россия ЖККнун катчылыгы менен бириккен штабынын аскерлери жана ыкчам топтору катышууда. Башкы максат ЖККнун аскерлерди башкаруу органдарынын жетекчилеринин иш тажрыйбасын жогорулатуу, ошондой эле биргелешкен операцияда берилген тапшырмаларды аткаруудан сырткары аскердик бөлүктөрдүн эри шаркак иштешүү чеберчилигин арттыруу. Машыгууга жалпысынан 1000ден ашык жоокер жана 150 бирдиктүү аскердик жана атайын техника, анын ичинде бир нече учуучу ракеталык системалар, артиллериялык техникалар, авиациядан Су-30 СМ истребительдери, Су-25 чабуучу учактары жана Ми-8 тигучактары тартылган.